Былтыр ушул жакка келдик, анда мен апам бар болчу. Бүгүн дамлылардын бардыгы апа жөнүндө сүйлөп, бүгүн апалардын бир лекциясы болгонсуд да. Анан бүгүн азыр чогулуштагы отурабыз, бирок апам жок азыр. Мен булар сүйлөп аткан учурда жашоомдун бардыгын көз астынан өткөздүм. Мен жаман уул болдум деп айта албайм. Апамы тырмагын алып берчү элем, базарга барып туфли алып берет болчум, башка кылат элем. Бирок канчалык кылсаң да өтүп кеткенден кийин бардыгын берип дагы аны кайра кайтара албасын билип, күн сайын өкүнөм. Күн сайын ыйлагым келет, ыйлайм кадимкидей. Айылга барганда апам менен сүйлөшүп отурат элем. Кызыксыз эле темалар, кошуна жөнүндө, Абсамат ака сайыр эже, Байыш ака чаян эже, анан Кубанч ака, ошо кошуналардын балдары, кыздары бияка кетти, башка кетти. Апам үчүн кызыктуу тема, мен үчүн өтө кызыксыз, бирок апам менен ошолорду сүйлөшөт болчумун. Кээде 12-1 сүйлөшүп отуруп, анан уктайт болчумун. Атам таң кала берет, кантип ушулар сага кызыктуу? Жок, мага кызыксыз, бирок апам менен отурган мага кызыктуу. Бирок азыр мен дагы ай сайын барып турам, үйгө барганда